Ноокаттагы медреседе чуу чыгып өспүрүм бала өлтүрүлдү. Кечээ 6 октябрь күнү Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Мирмахмудов айыл аймагындагы медреседе өспүрүм бала каза тапты. Бул тууралуу турмуш басылмасына өздүк булактар билдиришти. Маалыматка караганда Мирмахмудов айыл аймагында жайгашкан медреселердин биринде окуп жаткан өспүрүм балдар уруша кетип, бирөөсүнө бычак сайылып көз жумган. Ноокат райондук ооруканасы бул окуя болгонун тастыктап, төмөнкүлөргө токтолду. 2024 жылдын 6 октябрында түнкү саат 12:50 чамасында райондук ооруканага топ балдар жансыз денени алып келишкендиктен дароо өлүкканага өткөрүлгөн. Каза тапкан өспүрүм бала болжол менен 16 жашта, Өзгөн районунан болгон. Булак турмуш кежи. Бишкекте автобус коюп кеткен кыз каза болуп калды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жол кырсык бүгүн 7 октябрда болжол менен эртең мененки саат 10дордо Бишкек шаарында болгон. Коомдук унаанын айдоочусу 1964-жылы туулган Жаран Чүй проспектисинен чыгышка карай Зоңтоң маркасындагы автобусту айдап бара жатып, жөнгө салынбаган жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерде 18 жашар кызды коюп кеткен. Автобус коюп кеткен Жаран кыз 2006 жылы туулган, улуттук госпиталдын жанандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Аталган жаракаттарынан улам каза болуп калгандыгы маалымдалды. Соц тармактарда жол кырсыгынын видео тасмасы жарыяланды. Анда жолдо кыймылсыз жаткан кызды көрүүгө болот. Учурда бул факты Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгында катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалгандыгы кабарланды. Барыңыздарга салам. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Урматтуу президентибиз, мен Ажиев Даниэлдин апасы болом. Баламдын 3 квартирасы, 2 жер тамы, 4 авто унаасы өкмөткө конфискацияланды. Жалпы мал мүлкү 2 миллион долларга барабар. Баламдын эч кандай мүлкүн калтырган жок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Түп тамыры менен конфискация кылды. Баламдын келинчеги кичинекей 3 баласы бар. Улуу баласы оор формада инвалид. Эч нерсеси калган жок. Мейли бардыгын конфискация кылгыла, бардыгын алгыла. Жок дегенде өздөрү жашаган квартирасын калтырып койсоңор болмок. Бул мен отурган квартира, бул менин квартирам. Бул квартирада конфискация болгон. Балам түрмөдө отурса, келинимдин 3 баласы, оорлуу баласы менен бара турган жери жок. Урматтуу президент, биз сизден жардам сурайбыз. Эске салсак, Даниэль Ажиев былтыр 5-июнда көп сандагы вебкам студияларды уюштурган деген негизде кармалган. Ал байыге качып кетүү үчүн Өзбекстанга барганда колго түшүп, Кыргызстанга өткөрүлгөн. Ажиев быйыл 31 июлда күнөөлүү деп табылып, 9 жылга эркиндигинен ажыратылганын 30 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунан билдирген. Ошондой эле ал 2 жылга ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратылып, мүлкү конфискациялоо менен жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтөй турганы айтылган. Белгилүү журналист иликтөөчү Болтемировдун иши бууда каралат. Иликтөөчү журналист Болтемиров күчтүү адвокаттар тобу анын аттан буунун адам укуктары боюнча комитетине арыз беришкенин билдирди. Бул тууралуу журналист социалдык тармактагы баракчаларында кабарлады. Эске сала кетсек, Темиров 2022 жылдын 22 январында байыңзатты мыйзамсыз өндүрүү жана сактоо фактысы боюнча кармалган. Бир күн мурун 21 январда Болот Темиров Ташиевтердин кланы боюнча иликтөөсү жарыяланган. 20 апрелде Болот Темировго дагы 2 кылмыш иши козголгон. Алар Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алуу жана мамлекеттик чыгараны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча. Болот Темировго козголгон кылмыш иштерди эл аралык авторитеттүү уюмдар, жарандык коом мыйзамсыз жана саясий өңүттө козголгон деп айтып келишет. Россияда кыргызстандык кыз мекендешинен качып 6-кабаттан секирген. Полиция Россиянын укук коргоо органдарынын кызматкери 6-кабаттан кулаган кыргызстандык кыз тууралуу жаңы маалымат беришти. Тактап айтканда 22 жаштагы кыз эмне үчүн 6-кабаттан кулагандыгынын болжолдуу себеби айтылды.
Окуя Санкт-Петербург шаарында 3 сентябрга караган түнү көп кабаттуу үйдө болгон. Фонтанка маалымат каражаттары жазгандай, полиция бул окуя боюнча зордукту жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөөчүлөрдүн божомолу боюнча кызды таанышы Кыргызстандын жараны зордуктаган. Жабырлануучу качууга аракеттенип, терезеден секирген. Андан кийин оор жаракат алган кызды унаага салууга аракеттенишкен. Бирок аларды чакыруу боюнча келген полиция жана Росгвардиянын кызматкерлери кармап калышкан. Учурда шектүү камакта. Буга чейин жабырлануучуну атайын 6-кабаттан кулатышканы айтылган. Гонконгдо Кыргызстандан барган жүктөн 11,3 миллион долларлык метамфетамин психотроптук заты табылганын ЖМКлар жазып чыгышты. Баңгизат ал жака учак менен жеткирилген керамика палеттерине катылган. Адатта Кыргызстандан мындай товар барбагандыктан жергиликтүү бажычылардын шегин жараткан. Баңгизатты сатып алуу үчүн аэропортко барган 54 жаштагы киши кармалган. Метамфетаминдин салмагы 88 килограмм экени айтылды. Полиция иштейлик деп баштады. Кыргызстанда АЭС курууга ылайыктуу жер караштырылып жатат. Министр Кыргызстанда АЭС куруу долбоору ишке ашып калса, ал кайсыл жерге курулат деди 4 октябрда Жогорку кеңештин элдик депутаттык тобунун жыйынында депутат Кубанычбек Самаков. Энергетика министри Таалайбек Ибраев дүйнөлүк практикада атомдук электр станциясы бул ишенимдүү энергия чыгаруучу экендигин айтты. Анын айтымында ал 360 күн 24 саат бою өзгөлтүксүз энергия бере алат. Башкача айтканда, АЭС 300 мегаватт кубаттуулук бере турган болсо, ал бул көлөмдү толук бойдон өзү бере алат. ГЭСтерде анчалык кубаттуулук бере албайт. Суу тартыштыгына байланыштуу берсе 80-90% бериши мүмкүн. Учурда бизде АЭС салына турчу жер тандалып жатат. Ал жерде сөзсүз түрдө станцияны муздатуу максатында сөзсүз суу болушу керек. Ошондой эле тутумдарга жакын болушу да эске алынып жатат. Бул жок дегенде 5-6 жылга бара турчу курулуш деди ал. Министр дүйнө жүзү келечекте АЭС колдонууга өтөөрүн белгиледи. Коңшу өлкөлөр бул маселе боюнча активдүү иш алып барышууда. Былтыр Росатомдун генералдык директору Лихачев менен жолуккам, ал мага алгач коомчулукту даярдоону тапшырма катары берген. Ноябрда журналисттер менен бирге Туркиядагы Аккую АЭСтин курулушу менен таанышуу үчүн пресс-тур уюштурулат, деди министр. Желек тууралуу жалган маалымат тараган. 6 октябрда Ала Тоо аянтындагы жаңыланган жартысы жок тоонун видеосу соц тармактарга тараган. Бирок бул жалган маалымат экендигин тастыктаган видео пайда болду. Айбек Жанышбекович, мына желек эч жери айрылган эмес. Мен жанада тартып кеткем. Азыр дрон менен тартып көрсөтүп жатабыз, дейт видеонун ээси. Мен кече шамалдан кийин да тартканда жок болчу эчтеке. Бүгүн деле эчтеке болбоптур да, жакшы эле болуп атат. Азыр дрондун обработка кылып кабинетке барып туруп, дрондун да видеосун жөнөтөбүз.